Бизге келген кыйынчылыктар, сыноолор жана ар кандай балелер биздин ооруларыбызга себеп болушу мүмкүн, же болбосо биздеги ийгиликтерге себеп болуштугу мүмкүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде мындай деп айтат: чындыгында Аллах Таала бере турган чоң бир сыйлыктар, ийгиликтер ошол сыяктуу чоң бир сыноолор менен келет деп айтат. Ошондуктан бизге келген сыноолор биздеги чоң бир келе турган жакшылыктардын себеби болот, же тескерисинче биздеги түркүн ооруларга себеп болуштугу мүмкүн. Ал эми Аллах Таала ыйык Куранда биз эч бир жанга күчү жетпеген сыноо бербейбиз деп айтат. Демек бизге келген кыйынчылыктарга, сыноолорго биз сабырдуулук менен жеңип өтө турган болсок, анда сөзсүз түрдө ал кыйынчылыктын аркасында убадаланган жеңилчиликке, ийгиликтерге сөзсүз түрдө жетебиз. Ал эми тескерисинче келген сыноолорго сабырсыздык кылуу менен, ар кимди күнөөлөй берип, же болбосо келген сыноолорго налып, Кудай Таалага бир күнөөкөр иштерди кыла бере турган болсок, бул тескерисинче биздеги түркүн жада калса медициналык оорулар, руханий оорулардын ар кандай түрүнө себеп болот. Мисалы ошол эле учурда адамдын сабырсыздыгында, келген сыноолорго ачуулануусунун негизинде жин шайтандардын адамдарга кирип кетүүсүнүн бирден бир себеби мына ушул болуп эсептелет. Ошондуктан сабырдуу болуңуз. Анткени Аллах Таала сабырдуулар менен бирге.